0,137 жана 0,1307 сандарын салыштыруу керек. Бул сандарды кантип салыштырабыз? Алгач видеону токтотуп туруп, өз алдынча салыштырып көр. Андан кийин биргеликте сандарды салыштыралы. Анда эмесе кеттик. Бул сандарды салыштыруу үчүн биринчи сан ондук бөлчөк түрүндө жазылып турат. Анда экинчи санды дагы ондук бөлчөк түрүндө жазып алалы. Бул жерде окулушу түрүндө берилген. Демек 0 бүтүн өтүрдү кое алабыз. Миңден дегендиги үчүн ондук үлүш, жүздүк үлүш, миңдик үлүш. Өтүрдөн кийин 3 цифра жазуубуз керек. Демек, миңдик үлүш 7, жүздүк үлүш 0, ондук үлүш 3. Ал эми бүтүнү 0. 0 бүтүн миңден 307. Бул эки санды салыштыруу үчүн алардын разряддык аталышына карайбыз. Алгач эң чоң разрядына карайбыз. 0 бүтүн 0 бүтүн. Анда кийинки разрядына карайбыз. Ондук үлүш, биринчи сандын ондук үлүшү 3. Экинчи сандын ондук үлүшү дагы 3. Демек, бул жерде ондук үлүшүндө бул сандар барабар. Кийинки разрядын карайбыз. Жүздүк үлүш. Биринчи сандын жүздүк үлүшү 7, экинчи сандын жүздүк үлүшү 0. 0дөн 7 чоң болгондугу үчүн биринчи сан чоң деп аталат. Бул сандарды салыштырууда дагы бир өзгөчө жол 0,137 ондук бөлчөгүнө жүздүк үлүш 7ден кийин дагы бир 0дү улап жазсак, 0,1370 саны пайда болот. Бул эки санды тең миңдик үлүш түрүндө жазып алдык. Алардын бөлчөк бөлүгү биринчи сандын 370, экинчи сандын 307. 307ден 370 чоң. Демек, бул жерде дагы сан чоң болуп жатат. Бул сандын окулушун жаза турган болсок, 0 бүтүн миңден 370. Бул түрдө салыштыра турган болсок дагы биздин биринчи саныбыз чоң. Башка дагы бир мисал жазып алалы. 0,6. Бул ондук бөлчөк түрүндө жазылды. Анда экинчи санды башка жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазып алалы. 6 көбөйтүү 100дөн 1 болсун. Бул эки санды дагы салыштыруу үчүн же ондук бөлчөк түрүндө, же жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазып алуу керек. Алгач биринчи санды 0,6 санын жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазып алалы. Анда ал 0,6, ал 6 көбөйтүү 10дон 1 барабар. Бул жерде сандарды салыштыруу үчүн алардын көбөйтүүдөгү 6 1, ал эми бөлчөк бөлүгү 10дон 1 жана 100дөн 1 сандарын бөлчөктөрүн салыштыруу керек. Анда бул бөлчөктөрдү салыштыруу үчүн мындайча ойлонуп көрсөк болот. Бир нерсени 10го бөлгөндө анын бөлүктөрү чоң болобу, же 100гө бөлгөндө анын бөлүктөрү чоң болобу? Албетте 10го. Себеби 10дон 1 100дөн 1ден 10 эсе дагы чоң. Анда 0,6 6 көбөйтүү 100дөн 1ден чоң. Бул сандарды салыштыруунун дагы бир жолу экинчи санды ондук бөлчөк түрүндө жазып алуу. 6 көбөйтүү 100дөн 1, ал 100дөн 6га барабар. 100дөн 6 бизге 0,100дөн 6 ондук бөлчөгүн берет. Бул жерде 0,100дөн 6. Ал эми бул жерде 0,10дон 6. Эгерде бул сандын ондук үлүшүнөн кийин дагы бир 0дү улап жазсак, ал 0,100дөн 60 болуп өзгөрүп атат. Бул сандын негизги мааниси өзгөрбөй эле, анын окулушу гана бир аз өзгөрүп калды. Бул жерде 0,100дөн 60 жана 0,100дөн 6 сандарында албетте 0,100дөн 60 саны чоң. Бул сан чоң. Кандайдыр бир эки санды салыштыруу үчүн аларды ондук бөлчөк түрүндө же жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазып алып салыштыруу керек.